Айбековдор wrestling спорт комплексіне келдік. Қырғызстанның желегін дүйнөге кім желбіретеді? Ой, азаматтар. Ким телефонды жақсы көреді? Бири да ұн шыққан жоқ. Уже бұлар спортқа қызығып қалды. Көрдіңіздер ме? Грек-рим күрөшү бар, самбо, дзюдо күрөшү, боевой самбо бар, панкратион, бокс, таэквондо, ВТФ деген бар. Бүт бардығы бар екен, да? Kim чемпион болады? Ой, азаматтар. Kim дүйнөгө чыгат? Кыргызстандын желегин дүйнөгө ким желбиретет? Ой, азаматтар. Мына келечектеги дүйнө чемпиондору мына ушул жаш балдар. Биз азыр Оштобуз. Оштогу Алай 35 дарегиндеги Айбековдор wrestling спорт комплексине келдик. Ушул спорт комплексти бүгүн сиздерге обзор кылып берели. Урматтуу ата-энелер, балдарды жаштайынан ушундай спорт комплекстерге берип, спортко кызыктырып, машыктырыңыздар. Анткени денеси чың болот. Келечекте мындай балдар биздин Кыргызстандын желегибизди дүйнөгө желбиретип алып чыкмакчы. Келечектеги ак жол, жоламандар, эрназарлар, мунарлар мына ушул балдар. Булар азыр эмгекти баштады. Азыр спорт комплексте мына машыгып жатат. Агай бул жакта турат, Илимбек агай. Ушул Айбековдор wrestling спорт комплексинин негиздөөчүсү, дайым агай ушул жерде болот экен. Башка дагы машыктыруучулар менен чогуу бир спорттун 7-8 түрү менен ушул жерде машыктырат экен да. Дарегин дагы бир жолу кайталап айтайын. Ош шаары Алай 35 К блок Пекин соода борбору келечек базарынын маңдайындагы жаңы көп кабаттуу үйлөрдүн биринчи кабат, астыңкы кабаты болуп калат, Достук магазининин жанында. Агай, куш келдик. Куш келипсиңер. Канча жылдан бери спорт тармагындасыз? Мен өзү тренер болуп иштегениме, машыктыруучу иштегениме уже 7 жыл кетти. 7 жыл? 7 жылдан бери. Өзүм алышта тренировка кылып ошол жерде тренер болуп уже 2025 2023, 24, 25 аябай биз үчүн мындай кубанычтуу жылдардан болду. Көптөгөн жеңиштерге жеттик, көптөгөн эл аралык турнирлерди утуп келдик. Европада, Азияда, сырт жактагы, мындай айтканда, коммерческий турнирлерди, эл аралык деңгээлде турнирлерди утуп келди балдарым. Машалла. Анан ушул жерде ата-энелер себепчи болуп, бир айдылыбыз чыгып ушун бизге зал ачып берип. Баштап калдыңыздар? Баштап калдык иште. Азыр бул залды баштаганыңыздар канча болду? Бул залды баштаганыбызга өзү 1 ай болду. Оруза чейин мындай иштебедик деле да. Орузага туура келип калды. Ремонт кылып, даярданыпсыздар да? 1 ай дегенде ачтык бирокчу. Ачып уже мына иш башталды уже. Бул балдар мурда башка жакта машыкчу менен жаңы набор кылып кабыл алдыңызбы? Ооба, буга чейин биз Академия ММА спорт клубу менен иштешип келгенбиз. Анан болбой калып, турасын айтып, рахмат айтып, ал жерден чыгып. Биякта өзүнчө иштеп атасыздар да? Эң сонун. Бул имаратты жакшы билебиз, бир 600-700 квадраттай чыгат, Мурда сатылат деп турчу эле. Азыр эми сонун кылып ремонттоптусуздар, Түстү, мына көрүп турасыздар, астына дагы ушундай наракына маттарды салып, бул жагына рингтерди жасап, мындай көрдүңүздөр? Ушундай мишөктөрдү даярдап, мына жакта дагы өзүнчө имараты бар экен, Азыр эми балдарды канча жаштан канча жашка чейин кабыл аласыздар? Өзү спорттун правиласы боюнча 11 жаштан алыш керек бала. Бирок азыр даны берем 21-кылымга карата балдар көбүнчө ошо гаджет, телефонго алаксыгандык үчүн көп ошондо жалкып келишет. Телефонго алаксатат, үйдө жөн эле отурат. Ошон үчүн биз балдарды 6-7 жаштан алып болушунча залда игровой кылып, туура келип, кетип ушу үйрөнсө дейбиз да. Балдарды алаксытыш керек, балдарды кызытыш керек. Конечно. Гаджетке кирип кетти, телефонго кирип кетти, соцсетке кирип кетти. Так, балдардан сурайынчы. Ким телефонду жакшы көрөт? Бири да ун чыккан жок. Уже булар спортко кызыгып калды. Көрдүңүздөрбү? Аз убакыт болсо дагы агай уже телефонго эмес, спортко кызыктырып коюптур. Мына ким телефонду жакшы көрөт десем, бири да ун чыккан жок да. Эртең сиздин балаңыз дагы келип ушундай болуп калышы мүмкүн да. Только спорт менен. Кудай буйрса. Спорттун кайсы түрлөрү менен машыктырасыз? Бул жерде, агай? Мен өзүм эркин күрөш боюнча машыктырам. Жана ушундай эле грек-рим күрөшү бар, самбо, дзюдо күрөшү, боевой самбо бар, панкратион, бокс, таэквондо, ВТФ деген бар. Бүт бардыгы бар экен да? Бүт бардыгы бар. Качалка, кроссфит.
О, баннердегі сүрөттөр сіздің балдарыңыз емес пе? ооба мындай сүрөттөрүбүз бизде көп. Казакстанда, Ташкентте, Өзбекстанда, Россияда, Чечняда, Молдовияда, Арменияда, Ереванда күрөшкөн сүрөттөрүбүз бар. Бул ошо олимпийский чемпиону турнири Павел Павлович Пинигин деп дүйнөнүн 3 жолу чемпиону. Олимпийский чемпион СССР мал. Ошонун турниринде биздин балабыз. О, чекедегі. Ооба. Озо, Бири алтын медаль, бири коло медаль алган. Бул тоже 5-й болгон. Бул Армения. Арменияда дагы аябай күчтүү турнирге барганбыз. Ал жерде да чемпион болгон. Тоже Пинигин. Мына жакындагы сүрөт бул. О, жалгыз турган бала? Ооба. Ким ал? Чечняда. Аты ким? Хасан Докаев деген турнир, Талантов Умар деген балабыз. Тоже өтө мындай. Келечеги бар бала. Молодец. Балдар, жакшы машыксаңар, дүйнө чемпиону болсоңор, мамлекет президент силерге эмне берет? Машина берет. Миллион акча берет. Квартира берет. Агайыңарды, тренериңерди дагы ошентип сыйлайт. Ошого жеткиле, макулбу? Молодец. Азыр машыкканыңарды көрөбүз иншалла. Зал өтө сонун экен, бир жак чекеден агай бир катар тааныштырып бериңиз эми. Бул рингте эми балдарды бойго салат экенсиз да? Жок, бул рингте олимпийский вид спорт болот, бокс кылабыз атабыз, Кудай кааласа. Бул азыр тартылып, апшып болот. Бир-эки шаймандар келелек. Эми жасалып. Кудай буюрса уже толот. Уже тартып, апшып болуп, бул сонун болот. Специальный ринг кылып, еще бул жака күзгүдө айтып койдук. Бияк күзгү болот. Күзгүгө карап иштешет да көбүнчөчү. Ошо анан шкафчиктер дагы болот, нар жака, бер жака карап, нар жака карапчы. Могул жерден тосулат да, ошондочу. Мына ягычы, агай? Бул жак. Муналарды раза балдар эми улайт экен да? Ооба. Так, биякта эмне кыла турган планыңыз болуп атат? Бул жак в основном бизде күрөштө балдар азыркы жаңы система боюнча УФП деп коет. Упражнения физический подготовка ушул жакта өтөт. Турник, штанга, полный, американский стилде кылабыз. Бул жака да шаймандар келет, беговой, жим лежа, на силовой качка келет, ошолор баары келет. Кудай кааласа азыр пока грифтерди алганбыз, балдар грифтер менен иштеп атат, гриф, олимпийский таштарды алганбыз. Кудай кааласа да толтурабыз атакла экен, Кудай кааласа. Демек бир баягы нак тренажерный зал болот экен? Ооба. Тяжелый өзүбүздүн балдар үчүн. Анан кроссфит. Ооба. Кардиозона. Кардиозона. Аралаш болот экен да? Аралаш болот. Бул жерге келгенде Алай 35 дареги К-блок Делюкс мейманканасы же Пекин соода борбору жактан киргенде түз эле келип К-блоктун кире беришинде машиналар коюлат. Достук дүкөнү бар, ошонун жанындагы эшиктен сыртына жазып койгон Айбековдор wrestling спорт комплекси деп. Эшиктен кирип эле түп-түз ылдыйга тепкич менен подвалга түшүп келесиздер. Мына эшиктен киргенде эле ушул спорт комплекси. Килемдерди салып, аябай жакшы кылып коюптур. Балдарга жакшы спорт формаларыны, мына кеталарыны, кроссовкаларыны, борцовкаларын алып берип койсоңуздар, иншалла. Балдар келип ушул жерде машыга беришет. Бияқта шкафчиктери бар экен. Аскыла. Кана машыгабызбы? Кара кеттик, жүргүлө. Подвастали эки-экиден артынан Илязды баламды берсем. Жаш бала артка өткүлө. Жүгүрбө. Агай, жүргүлө, катар тизилип жүргүлө. Жаш бала артка өт. Агай, бул балдар бир аптада канча күн келет? Өзү бул балдар мындай, бизде азыр бир сборный состав бар. Выступать эткен балдар. За граница чыккан балдар бар. Көп эле медиа тармагында мен деле билишет, мен медиа тармагында өзүм деле иштейм. Бул балдар өзү жаңы баштаган балдар неделясына, аптасына 3 жолу келет. Аптасына 3 жолу келет, 1,5 сааттан тренировка болот. 1,5 саатта. 1,5 сааттан. Анан жакшы күрөшкөн балдарыбыз бар, аларды каждый день кылдырабыз. Анан өзүбүздүн ар бир 2025-жылга өзү календарный план түзөбүз. Могул жерде күрөшөбүз, могул жерде күрөшөбүз, могул жерде выступать этебиз. Кыргызстандын биринчилиги ошол жерге барабыз деп. Кудай буюрса азыр алдыда 2 турнир турат, балдарды даярдап атабыз. Кыргызстан чемпионатына барабыз эртең 15. 17 жаштар арасында 17-16 жаштар. Андан кийин эле Кыргызстан чемпионаты Ошто болот. 9 жыл дегенде Ошто болот, күрөш боюнча. 14-15 жаштардын арасында. Ол жерде күрөшөт балдар, 9 бала күрөшөт. Бишкекте 1 балабыз күрөшөт. Лицензия алганбыз да. Средний Азияда бизде күрөш в основном көп болгон үчүн биз бир жака барсак дагы башта мындай жолдомо алып анан барабыз да. Өзүңөн өзүң бара албайсың. Туура, жол жобосу менен, эрежеси менен. Эрежеси менен ошондой. Агай, бул жерде кимдер дагы машыктыруучулар, дагы кимдер бар? Машыктыруучулардан Тренерлер бар дейм, бар. Эркин күрөштөн 3 тренер иштейт, грекин күрөштөн 2 тренер иштейт.
Бокстан 2 тренер, тайквондо ВТФтан 2 тренер, панкратиондан 2 тренер бар. Бул жерде дем алыш күнү болобу болбойбу? Дем алыш күнү бир гана базар күнү. Базар күнү дем Базар аласың. күнү. Жашоо керек. Ол күн дагы сборный команданы жаш балдарыбызды чогултуп, үйдө отурбасын деп футбол ойнотобуз. Футболдун полябыз да бар. Бир жактачы баары футбол ойнотуп, балдарды алаксытып, сергек жашоого. Сергек жашоого. Мына ден соолук. Сонунда, караңыздарчы, отурган балдар. Ушулар эртең чемпион болот. Желегибизди ушулар желбиретет. Дүйнөгө алып чыгат, бизди таанытат. Сыймыктарыбыз ушулар болот да. Ага, Кудай кааласа. Бул спорт тармагы оңой эмес. Мисалы, бир эле чемпионду дүйнөгө чыгарыш үчүн тренерлер жылдап, ондогон жылдар бою, 20 жыл бою мындай эмгек кылат да. Ооба, бул нерсе аябай кыйын экен. Мен 3 жыл дегенде мен өзүм тренериммен кадырым баркына жеттим да. Бир гана Кыргызстан чемпионун чыгарыш аябай кыйын экен да. Кыйын. Уже эле бир баланы чемпион кыласың, номер 1 кыласың, ону таскайт этишиң керек. Иногда ата-энесинде болбой калат экен. Сен өзүң бересиң. Иногда ата-энеси болуп бербейт. Иногда мамлекетибиз каржылайт. Мына бул 2024 эсебинен биздин спорт комитетинин төрагасы Абайкер Бекдөлөт 2 турнирге жөнөттү бизди. Молдовияга жөнөттү, Арменияга жөнөттү. Молдовияга жөнөткөндө 145 миң бөлүп берди. Арменияга барганыбызда 87 миң берди. Ал жерден да 3 бала алып бардык Кыргызстандан. Бир балабыз коло медаль, бир балабыз чемпион болду. Машалла. Ага, эми бул төлөм жактары кандай болот? Ата-энеге Төлөм жактары жеңил эле. Жеңил эле 1,5 миң сом атоклака. 1,5 миң сом. Бекер эле го. Бекер. Ошо 1,5 миң сом бир айга. Ооба, бир айга 1,5 миң сом. Эч ондой сана иштерде жок. Айына 1,5 миң сом экен, Секе менен. Жакшы. Правой стороной давай пошел. Бул балдар ар жерден келеби же ушу жакын эле жердеги балдар? Ар жерден келишет, Сулот. Айылдан келишет, могул жагы Западныйдан келет, Алай жактан келгени бар, 30 адыр, Кара суу, көп жактан келишет балдар. Көп жактан келет. Көп жактан келет. Абдан сон. Ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат. Мына, урматтуу ата-энелер, көрүп алдыңыздар. Телефон номуруну жазып койдук, Instagram аккаунтуну белгилеп койдук. Сол жак менен. Өздөрүнүн дагы Instagram аккаунтуна катталып коюп, анан телефон номуруна чалып, Илим агайга келип жазылсаңыздар болот. Баланы алып келиңиздер биринчи, тааныштырыңыздар. Обязательно. Сөз түрдө, баланын кызыгуусу барбы жокпу, агайдагындай беседа кылып сүйлөшүп көрсүн. Туурабы? Обязательно. Анан эми мындайча айтканда, баланы берип атканда, мындайча айтканда, алеги сөөгү меники, эти сеники дегендей кылып, Ооба. ошентип тапшырып бериш керек. Бүгүн бала телефонго кирип кетти, бүгүн гаджетке кирип кетти, бүгүн соцсетке кирип кетти балачы. Эми ошону мына берака сууру алып чыгып туруп, агайга тапшырып берели. Мындайча айтканда, баланын эти бышсын да. Азыркы балдар даже атасын ассалам алейкум деп учурашпайт экен да. Мен өзүм көзүмөн көрдүм да. Анан мен көп балдарга айтам да, бир гана залда бир ыкман эмес, биз ошол жагынан иштейбиз да, даже тазалыгын текшеребиз. Мен даже өзүм именно среда күндөрү балдардын бут кийимине текшерем да. Тырмактарынан беричи. Чиста плотность. Ал биз гигиенага туура келет да. Үйдө эмне кылып атасың, эмне иш кылып атасың, полный алектенебиз. Мисалы жакшы күрөшкөн балдар эмне кылып атат? Даже менде Instagram аккаунту бар да. Ким менен жашап атат, эмне кылды, канчада жатты, кандай режимде жүрөт, каерде жүрөт, полный билет. Ошого спорт бир гана сергек жашоо эмес, бул иманды дагы, ата-энеге тарбияны дагы үйрөтөт. Келечекте бардыгы чемпион болуштун кереги жок. Жакшы инсан болсун, самый главный. Спорттон кийин бул ушул нерсе го дейм, самый инсан адам болуп. Эми азыр ачыгын айтканда балдарды эркелетибирдик да. Эркелетибирдик да. Агайга берели. Анча-мынча көчүгүнө тээп болсо ham тарбиялап ушу секин бул жерде адам кылып чыгарсын. Колену давай, выше. Адам кылып чыгарсын да. Анда мен жыйынтыктайм, видеого лайк басабыз, максималдуу түрдө ушул видеону ата-энелерге таркатып коебуз. Бар болуңуздар. Илим агай, ийгилик каалайм агай. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Чемпиондор чыксын илайм. Ассаламу алейкум.